Менин иш сапарым Токтогул КЭСи анан Үч Коргон КЭСин реконструкция болуп атканын текшерип, ошону быйылкы жылдын кышкы мезгилине өз убагында кийриш биз бирден бир милдет. Кече Токтогул КЭСинде болдук. Аякта бүгүнкү реконструкция жумуштары 65%ке бүтүп калган. Кудай буюрса пландаштырып атабыз. Ошол 1 ноябрга чейин алар бүтүрүш керек да. Эме өзүнүн проект боюнча, контракт боюнча 65% жумуш бүтүп калыптыр. График менен эле кетип баратат. Кудай буюрса, өзүңөр билесиңер, биз март айында суук болгонуна байланыштуу 15 күн кеч бергенбиз. Ошого карабастан графикке мына бүгүнкү күндө өзүнүн контракт түзгөн графикти кубалап жетип, азыр ошол график менен кетип баратат. Азыр Үч Коргон КЭСинде турабыз. Бул жерде жумуштар 50-55%ке чейин бүтүп калган. Азыр мына бизден специалисттер айтып атат, автотрансформатор келатат. Кудай буюрса 25 автотрансформатор келет деп, ошону алмаштырабыз. Ошондон кийин мындайча айтканда агрегаттын жумуштарын дагы улантып кетүүгө, мындайча айтканда тездетип улантып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот деп. Булардын контракт боюнча 16 ноябрга бүтүш керек. Ошону биз азыр бүгүнкү күндө бул жерде ушул Үч Коргон КЭСинде реконструкция кылып аткан подрядный организацияга жана ошол Үч Коргон КЭСинин жетекчисине ошондой тапшырма берилди. Ушул контракт боюнча 16 ноябрга бүтүрүш керек. Токтогул КЭСиндеги агрегат бүтүп калса 360 мегаватт берип калат. Бияктагы Үч Коргондо агрегат бүтүп калса 54 мегаватт. Бул 410 мегаваттан көбүрөөк кубаттуулукта электр энергия берет да, мындайча айтканда бүгүнкү күндө. Ошону менен жылдан жылга биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич койгон тапшырманы жылдан жылга биз мындайча айтканда генерацияны көбөйтүп, ушул электр энергияны импорттаганды азайтышыбыз керек. Энергетикада биздин милдет бул эле КЭСтерде эле эмес, бул рейстерде дагы ошондой эмелеп атат. Высоковольтный сеттерди да ушундай кыдырып текшерип атабыз. Биз уже мындайча айтканда акыркы штрихтерибизди бүтүрүп 1 октябрга Кудай буюрса ОЗПга киргенге даяр болушубуз керек.